Tramp İran менен согуш жакында аякташы ыктымалдыгын айтты. Чикагода чоң чатак чыкканы турат. Мугалимдер митингге даярданууда. Индейлер менен кыргыздардын окшоштуктары таң калтырат. Агая штатындагы кыргыздар сүмөлөп күчүрүштү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 апрель 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. АКШ президенти Дональд Трамп шейшемби кечинде Иран менен согуш жакында аякташы ыктымал деп билдирди. Ал ошондой эле расмий Тегеран менен экинчи жолку сүйлөшүүлөр жакынкы күндөрдө болушу мүмкүн экенин айтты. Дээрлик 50 жылдан кийин эки өлкө биринчи кезигүүсүн дем алыш күндөрү Пакистандын борбору Исламабадда өткөрүп, ал натыйжасыз аяктаган болчу. Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына телефондон берген маегинде эки күндүн ичинде бир нерсе болушу мүмкүн. Биз ал жака барууга көбүрөөк ыктап турабыз деди. Ошол эле маалда Пакистан бийлиги Вашингтон менен Тегеранды кайра бириктирүүгө аракет кылып жатканын, эки апталык ок атышууну токтотуу мөөнөтүн дагы узартуу боюнча иш жүргүзүп жатканын билдирди. CNN'дин маалыматы боюнча экинчи сүйлөшүүгө вице-президент Джей Дивенс, атайын өкүлдөр Стив Уиткоф жана Жаред Кушнер катышмакчы. Бирок азырынча Иран тарап экинчи жолугушуу болоорун расмий тастыктай элек. Буга чейин Кытайдын мунай ташыган кемелери Ормуз кысыгында АКШнын камоолун жырып өткөн болчу. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Ормуз кысыгындагы соңку аракеттерин коркунучтуу жана жоопкерчиликсиз деп сындаган. Кытай Ирандан мунайды көп сатып алган мамлекеттердин бири. Тиреш курчуп турган чакта АКШ менен Кытайдын жетекчилиги сүйлөшкөндүгү билинди. АКШнын Чикаго шаарында 300 миңден ашуун окуучуга тиешелүү чоң талаш жаралды. Мугалимдер 1 май күнү мектептерди жабууну талап кылууда. Себеби Chicago Teachers Union 1 май эл аралык эмгекчилердин күнү. Ошондуктан бул күнү мугалимдер менен активисттер митингге чыкканы турушат деп маалымдады. Ошол себептен ал күнү мектептерди жаап, окууну токтотуш керек дешет алар. Башкы максат мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар социалдык маселелер боюнча үндөрүн чыгарышы керек. Мугалимдер бир нече талаптарды коюп жатат. Мектептерге көбүрөөк каржылоо бөлүү, мугалимдердин айлыгын көбөйтүү, класстардагы окуучулардын санын азайтуу, окуучуларга психологиялык жардамды көбөйтүү, турак жай маселелерин чечип, мигранттардын укуктарын коргоо. Башкача айтканда, билим берүү, социалдык саясат жана укук маселелери козголууда. Чикаго шаарынын жетекчилиги бул сунушту колдобой жатат, алар окуу процессин үзгүлтүккө учуратпаш керек деп эсептешет. Бийлик балдарды саясатка аралаштырбагыла деген позицияны карманууда. Сиздер кандай ойлойсуздар? Урматтуу Иллинойстун жашоочулары, Чикагода мугалимдер туура маселе көтөрүп жатышабы? Алар мектепти бир күнгө жапканга болобу же жокпу? Комментарийге жазыңыз. АКШдагы индейлер ичинен кыргыздар менен көбүрөөк окшошу бул Наваха эли деген божомол айтылууда. Буга чейин окумуштуулар Мирланбек Нурматов, Кадыралы Коңкобаев, Абдырасыл Исаков жана түркиялык Ферхан Түнагүр кыргыздар менен навахалардын улуттук, тарыхый, маданий окшоштуктарына изилдөө жүргүзүп, анын негизинде китеп чыгарышкан. Co-authors, actually four people. Yeah. One of them I. Ага ылайык кыргыздар менен индейлердин Наваха улутунун ортосунда тилдик, маданий, аалам таануу жактарынан окшоштуктар бар. Мисалы, дүйнө таанымы. Навахаларда кыргыздардай эле ислам же христиан дини пайда болгонго чейинки аалам, жаратылыш менен байланыштын негизиндеги ишенимди тутунушат.
Экинчиси турмуш тиричилик жагындагы окшоштуктар. Kalpağı çeşitlik konusunda kırmızı ketmenin. Навахаларда да боз үйгө, кыргыз үйгө окшогон үйдө жашап келишкен. Анын аты Хоган. Хоган наваха тилинде үй дегенди түшүндүрөт. Анын түзүлүшү дагы боз үйгө окшош тегерек. Боз үйдө түндүк болсо, Хоганда терезе бар. Навахалардын да улуттук бир тамагы катары кыргыздардын куймагына же май токошко окшогон майга бышкан камыр наны бар. Ошондой эле кыргыздарга окшоп навахаларда да элдик табыптарга ишеним жана урмат жогорку деңгээлде. Дагы бир окшоштук кыргыздардын курултайына окшоп навахаларда да элдик кеңештердин орду жана ролу чоң. Алынган маалыматтарга ылайык навахалардын азыркы аймагы аларга атайын чектелип бөлүнүп берилген. Бул 1868 жылы болгон окуя. Кол коюлган келишимге ылайык аймак Аризона, Нью-Мексико жана Юта штаттарынын ортосунда жайгашкан. Аянты 27 000 чарчы километр. 2020 жылдагы маалымат боюнча бул аймакта 160 000 адам жашайт. Дагы 170 000дей наваха бул резервациядан тышкаркы аймактарда турушат. Агая штатындагы кыргыздар сүмөлөк бышырышты. Бул тууралуу Синсинати шаарынын тургуну Айзада Дүйшөбаева биздин каналга билдирди. Биздин голос эмес. Маалыматка караганда Агая штатында 500дөй түтүн кыргыздар жашайт. Жаз келгенде кыргыз досторубуз менен кеңешип, буудай өндүрүп, сүмөлөк жасап көрөлү деп ниет кылганбыз. Ал ниетибиз апрель айында ишке ашып, сүмөлөк бышырдык. Максатыбыз кыргыз даамдары унутулуп калбасын. Аны өзүбүз менен кошо ала жүрүп, балдарыбызга аны аңыз кеп катары эмес, чындыгында турмушта кандай жасалаарын көргөзүү болду. Балдарыбызга да, өзүбүзгө да бул аптан кызыктуу болду, деди Айзада Дүйшөбаева. Чогуу минтип сүмөлөк бышыруу кыргыздардын алыскы өлкөдө бири-бири менен таанышуусуна, ынтымакты бекемдөөгө, достукту чыңдоого, меймандостукту көрсөтүүгө өбөлгө болду дешет. Бул иш-чараны уюштуруучулар Ханифа Жапарова жана Гүлгүнай Ботобаева. Кийинки муундарга да үйрөтүп, бул унутулуп бара жатат да азыр. Кыздарыма чоң рахмат. Алар мындай саамалыкты мындан ары чоңураак масштабта жыл сайын улантуу максаты коюлгандыгын белгилешти. Агаядан келген ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Эртеңки чейин саламатта болуңуз.